эпилепсия оорусу бул эмне деген оору, кайдан келип чыгат, кандай себептери бар? Биздин өлкөдө өзгөчө бир чоң проблема бар экенин байкадым. 70-тен 100 миңге чейинки адам бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул оору менен ооруйт деп. Эң көп 80%га чейин бул генетикалык себептөө эсептелинет. Кош бойлуу энелер өз убагында дарыгерге кайрылып, кан тапшырып, УЗИ өтүп турса эле келечекте генофонд үчүн чоң салым кошот. Эпилепсия оорусунун диагностикасы татаал. Бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөлөрдө генетикалык изилдөөнүн негизинде так диагнозду коюп. Саламатсызбы, урматтуу биздин подкасттын көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле биздин подкастта сиз өзүңүз үчүн, жакын туугандарыңыз үчүн ден соолугуңуз боюнча маалымат аласыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Максат мырза. Максат мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Эпилепсия оорусу бул эмне деген оору, кайдан келип чыгат, кандай себептери бар, эмне менен байланыштуу? Талма оорусу деп мына кыргызда илгертим бар, диагнозга талма деп. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз биздин көрүүчүлөргө. Неврологияга келгенден баштап, мен башында мындай атайын эпилепсия менен алектенген эмесмин, бирок бул адистик тандагандан бери мен бул оору боюнча биздин өлкөдө өзгөчө бир чоң проблема бар экенин байкадым. Ошол себептен акыркы 10 жылда мен тажрыйба топтоо максатында атайын сыртка чыгып, Казакстан, Россия, Кореяга бардык. Андан кийин акыркы жолу Турция өлкөсүнө барып, мындай тажрыйба топтоп, өзүбүздүн элге бир жакшы бир опыт, тажрыйба алып келип, дарылоо максатында мындай алектенип келебиз. Көйгөйлүү маселе. Биринчиден, адистердин жетишсиздиги, эпилепсия оорусун дарылоо боюнча. Сиз өзүңүз жакшы билесиз, медицина өз ордунда турбайт, ар дайым алдыга карап турат, күнү өзгөрүлөт. Эпилепсия боюнча дагы көп маалымат топтолуп, көп оорулардын түрү ачылып, көп дарылоо ыкмалары, диагностикасы көбөйгөн сайын бул ооруга неврологиялык адистик эмес, андан сырткары өзүнчө эпилептолог деп адистер пайда боло баштады. Бул адистер ошол бүгүнкү күндө бизде азыраак болгондон биз сыртта бирок жетиштүү эле болуп калган деңгээлде. Биз сырттан үйрөнүп келип бул жактан баягы дарылап атабыз. Туруктуу көргөзгүч бар. 1%тен 1,5% чейинки жалпы калктын эсебинен бул оору менен жабыркап келет. Анын ичинде эң көп ооруган бул жаш балдар. Жана улгайган жашта дагы бул оору кайра көбөй баштайт. Жаш балдардакындай эле эмеси саны көбөй баштайт. Ушундай көргөзгүчтөр бар бизде. Баягы эпидемиологиялык көргөзгүчтөр. Бирок бизде так маалымат жок. Жалпысын алып кирип келгенде эгер эсептесек, 1% десек, бизде 7 миллион калп болсо, мындайча айтканда 70-тен 100 миңге чейинки адам бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул оору менен ооруйт деп. Максат мырза, сөзүңүзгө аралчы, мына сиз айтып кеттиңиз, ушул эпилептолог депчи, анан ушул оору боюнча көйгөй аябай чоң Кыргызстанда, специалисттер жетишпейт деп. Мен сиз келердин алдында сиздин социалдык баракчаңызга кирип көрдүм, ошон үчүн буга чейин деле билем. Максат мырза, сиз кандидатскийиңизди ушул боюнча жактаптырсыз, эпилепсия боюнча. Демек, ушул оору боюнча биздин өлкөдө эң жакшы специалисттердин бири деп айтсам, Максат мырзаны жаңылбайм. Максат мырза, эпилепсия оорусу же талма оорусу сиз айтып кеткендей, мынакей өзүнчө неврологиянын ичинде өзүнчө бөлүнгөн бир дагы бир специальность катары. Анткени бул оору эми ушу жараткан адамды ушунчалык татаал кылып жараткан. Канча адам болсо ошончо түрү оорунун түрү болот. Анан ушул оору жөнүндө дайыр жолу себептерин баса белгилеп айтып кете аласызбы? Себептери боюнча айта кетсем, бүгүнкү күндө бул бизде баягы ошо оорулардын ата-энесин, бир туугандарды ойлондурган эң чоң маселе бул оорунун келип чыгышы аябай мындай суроо жаратат да.
Анан адис катары айтып кетсем, бүгүнкү күндө топтолгон маалыматтар боюнча дүйнөлүк баягы маалыматтар бар, илимий негизде тастыкталган маалыматтар. Биринчиден эң көп 80%га чейин бул генетикалык себептеп эсептелинет. Тукум кууган Тукум оору. кууган деп айтылат. Бардык эпилепсияны ооруган бейтаптардын генетикалык анализин байкаганда алардын 70-80%-ында генетикалык өзгөрүү табышкан. Экинчи себеп бул эне баланы ичинде түйүлдүк кезинен баштап көтөрүп жүргөн баягы бала чоңойгон энесинин ичинде чоңоюп жаткан кезде түйүлдүктө ошол маалда мээнин өрчүүсүнөн проблема болсо, тышкы жана ички баягы терс таасирлердин айынан баш мээни жабыркап, ошол себеп болуп калышы мүмкүн. Бул жерде бир нече баягы баш мээнин өрчүүсүнүн баягы оорулары бар. Ошолор себеп болот. Бул экинчи себеби. Үчүнчү себеби бул баягы кийин пайда болгон себептер. Мисалы, башка кан жакшы жетпей калса, ишемия деп коет, кан куюлса, геморрагический инсульт, травма, ушиб головного мозга, инсульт оорусу, опухоль, шишик оорулары, киста, ушул сыяктуу бир себептер, инфекциялар, менингенцефалит, эгер ошолор болсо, булар дагы эпилепсия оорусунун себеби боло алат. Ушул 3 себеп бар. Андан сырткары бизде элде дагы мындай көп суроо келет. Баягы эскиден калган ойлор айтылып келе берет да дагы, бирок алар эпилепсияга тиешеси жок. Кан жакшы жетпей калса, моюндан тамыр кысылып калса деген ушулар болобу дейт да, айтып кетет элем. Ал эч кандай эпилепсияга тиешеси жок. Эпилепсияга окшош абалдар бар. Мисалы, кан басым төмөндөп кетип, обморок деп коебуз. Эсен таанып, ал эпилепсияга кирбейт. Мисалы, бирок сырткы көрүнүшү окшош болот. Эгер аябай катуу стресс болсо, катуу бир нерсеге мындай ойлонуп койсо, или узак мөөнөт ошондой абалда жүрсө, ошондо дагы адам эсин жоготушу мүмкүн, бирок сырткы көрүнүшү, клиникалык белгилери окшош болот, бирок себеби башка. Ошону адаштырбаш керек. Баягы сырттан көрүп эле айтат да, бул эпилепсия деп коет да, бирок аны адис диагноз коюш керек. Аларга да себеп болушу мүмкүн, жанагы мен айтып өткөн белгилер. Демек, бул оорунун клиникасы же көрүнүшү дейбизби, кантип которсок болот кыргыз тилинде? Клиникасы, белгилери, оорунун белгилери аябай көп экен да, Ооба. Диагноз деле коюш оңой эмес экен, Албетте. Оңой эмес экен. Демек, кайсы учурда анда, мисалы, мен ушундай жакын бир таанышым талма болуп, жумушта ушундай бир мен айтып берейин. Бизге бир бала келди дейт. Ал дейтинде карап туруп эле, анан кийин бирокты жок болуп кетет дейт. Мени карап эле тургандай дейт, бирок жок дейт ал. Анан кийин кайра өзүнө келет дейт. Өзүнө келип туруп, анан кийин тиги эчтеке болбогондой эле кайра иштей берет дейт. Ушундай окуяны кантип алдын алса болот? Эмне кылыш керек анда? Биринчи врачка кантип келиш керек? Же дарыларды ичип жүрөрсөң боло береби дегендей суроо. Туура суроо бердиңиз. Адатта бизде элде эпилепсия десе эле жанакы эс жүн жоготуп, кулап, тырышып, оозунан көбүк агып, ошондо гана эпилепсия деп эсептейт да. Бирок эпилепсиянын бүгүнкү күндө түрү аябай көп. 40тан ашык түрү ачылган. Бүгүнкү күндө генетикалык изилдөөлөр баягы өрчүп өнүгүп атканына байланыштуу дагы жаңы түрлөрү чыгып атат. Бул симптомдору, белгилери ар түрдүү болот. Сиз айтып өткөндөй эле катып туруп калышы мүмкүн. 10 секунд, 5 секундка чейин кайра жумушуланып кете берет, кулабайт. Кээ бир учурда мисалы колу силкинип кетиши мүмкүн. Капысынан эле колу силкинип, мисалы өтүп кетет секундный эле. Эртең менен турганда көбүнчө ошондой болот. Же болбосо капысынан эле мындай кулап түшөт. 2 секундка эле капысынан эле кулайт, болду, туруп кете берет. Жанакындай Өзү билбей калат. Өзү билбей калат. Же болбосо капысынан мындай бир мындай акыл эстин өзгөрүүсү пайда болот. Кээ бир событиялар кайталангандай боло берет. Айтышат келип, мындай ушул учурду мурда көргөндөй боло берем, кайталангандай боло берет.
бир башка жака кирип кеткенде болом, бир азыркы чөйрөдөн чыгып кетет. Даже кээ бир учурлар болот, мындай өзүмдүн эмемден өзүм чыккандай сезимдер келет дейт. Ушундай баягы биз когнитивный присутствие деп коебуз. Ушундай учурлар болот. Кээ бир учурда аябай күлөт, мисалы күлүп ушинтиши мүмкүн, наоборот ыйлашы мүмкүн. Белгилүү орус жазуучусу бар, классикалык жанагы чыгармаларды жазган Достоевский Федор. Ошол киши дагы бул оору менен жабыркап келген. Ал кишиде капысынан баягындай эйфория пайда болот. Эйфория дегенибиз мындай аябай өзүнү бактылуу сезген, аябай көңүлү ачылып, ушунчалык өзүнү рахат сезген жана өтүп кеткен. Бул дагы эпилепсиянын бир түрү. Бирок ал киши бул оорудан мындай дарылангандан баш тарткан, себеби мындай эйфория жакшы да. Мындай ал убакыт эч нерсеге алмаштырбайм деген да. Ушундай түрлөр да кездешет. Ошон үчүн бул ооруда мындай кээде кыргызчылык деп бизде көңүл бурбай коюшат. Именно ошол башталганда жөнөкөй приступтардан башталат. Катып калган, башкача бир ойлор келген, же болбосо колу силкинип коюп, аны кыргызчылык деп коюшат дагы, дарылабайт. Бирок сиз айткандай алдын алыш үчүн именно ушул учурда дарыгерге көрүнүш керек. Канчалык дарылоону эрте баштаса, ошончолук анын жыйынтыгы жакшы болот. Кулаган бул уже өтүшүп кеткен түрүнө кирет. Ооба. Демек анда биздин көрүүчүлөр эле эмес, көрүүчүлөр дагы биздин кесиптештер да эң биринчи иретте бул диагнозду коюу кыйындык болгондон кийин мен ойлойм сизге эпилептолог катары сизге каралыш керек экенин мен азыр түшүнүп атам. Анан айта кетчү нерсе, бизге деле кээ бир учурда бул ооруга диагноз коюу оор болот. Аябай оор болот, окшош болот. Жанындагылар мисалы бизге симптомдорун айтып берет, монтип кулады, мондай болду. Анан биз ошондон бир мындай образ, ошол абалда кандай болгонун башыбызды элестетебиз. Эпилепсия, чындап эле эпилепсиянын белгилери деп. Бирок жакындары баягы шок абалда болгон үчүн мындай толук кандуу бизге айтып бере албайт. Ошон үчүн бизге аябай оор болот. Кээ бир учурда көрбөйт. Эч ким көрбөй калат. Пациент өзү айтып бере албайт, өзүнүн кандай экенине. Ошол учурда бизге кыйын болот диагноз коюш. Видеого тартып келгиле дейбиз. Ошол маалда мындай кандай болбосун видео тарткыла дейбиз. Кээ бир учурда диагноз коюш үчүн биз жарым жыл, бир жыл убакыт коротобуз, күтөбүз, кандай абал кандай болот. Диагноз себеби так коюшубуз керек. Бул оорунун диагнозун койгондо жоопкерчиликтүү диагноз. Ооба да. Анткени эпилепсия деп койсоңуз, биз эчтегенге болуп кеткен, жумушка албайт. Бул эме коюп койгон сыяктуу да, бир ооба. Белги коюп койгон сыяктуу. Белги коюлгандай болот да. Андай эмес да. Социалдык, сиз айткандай социалдык жанакындай тос мындай ограничениялар көп болот да. Жумуштан мага мешать этет деп. Анан бир суроо да, ушул ушундай оорулуулар иштегенге болобу? Кайсы жерде иштегенге болот? Машина айдаганга болобу? Ошол жөнүндө жакшы айтып берсеңиз. Өтө керектүү суроо, себеби бизде ошого карабай мындай баягы техникалык коопсуздукту сактабаган бейтаптар бар. Бул өтө маанилүү. Мисалы автоунаа айдаганга болбойт. Кооптуу болуп эсептелинет. Уруксат берилбейт закон боюнча. Закон боюнча уруксат берилбейт. Өзүнүн жакындарынын ден соолугуна дагы зыян келтирет. Жана сырттагы баягы эч кандай бул абалга тиешеси жок адамдарга дагы мындай залал тийиши мүмкүн. Экинчиден кооптуу жерлерде иштөө, мисалы техникалык баягы кооптуу жерлер, эмне десек, электрик мисалы, суу баягы бар жерде тоолуу жерлерде иштеген болбойт, тоодон бийиктикте иштегендерге бийиктикке болбойт. Кухняда иштегенге болбойт. Эми ал жерде бычак деген бар, электричество деген бар, ошон үчүн кооптуу. Бул маселе коопсуздук маселеси боюнча айта кетсем аябай көп. Жеке суроолор болсо мындай жооп беребиз. Ошол абалга карап жооп беребиз да. Жакшы. Анан мындай суроо дагы. Эгерде мына көбүнчө өзү билбей калат экен да, мына меники талма болду,
өтүп кеткенин мен өзүм билбейт экенмин. Анда көбүнчө баягы жакын туугандары, жанында жүргөндөр эмне кылыш керек? Кандай баягы жардам бериш керек? Кандай деп кеңеш бериш керек? Ошол жөнүндө айт. Бул дагы өтө маанилүү. Себеби приступ болгон учурда ар түрдүү мындай кокустуктар болуп кетет, мындай ден соолугуна зыян келип калышы мүмкүн, бейтаптан деле. Приступ болгон учурда капталдатып жаткызуу керек. Капталдатып, сөзсүз түрдө капталдатып жаткызыш керек. Башын кармап туруу зарыл, же болбосо башына мындай жумшак, травма албай тургандай бир эме коюш керек. Денесинде жана жакын жерде жайгашкан бир мындай кооптуу нерсе болбош керек. Мисалы көчөдөн эле жылып калды деп коелу. Ооба, темир эме болбош керек. Себеби ал мындай тепкенде же ургулаганда ал жанында эмне бар билбейт. Мисалы өтө катуу болот, травма алып калышы мүмкүн. Эң маанилүү бизде тоже мындай проблемный суроолордун бири оозуна кашык же колду салбаш керек. Бул негедир ушу илгертен калган бир эме, көп эстеп калган ушуну, Ооба. Кашык салыш керек деп. Тили кайтып кетет деп ойлошот. Бирок ушу күнгө чейин бир дагы андай эме боло элек, событие боло элек, учур боло элек, тилин артка жутуп, ошонун кетип калды деген дүйнөлүк практикаларда дагы профессорлор деле, илимий эмелер деле ал боюнча маани бербейт. Ушундай болуп калышы мүмкүн деп уга элекпиз бир жерде да. Бул сиз айткандай бизде илгертен калыптанып калган бир түшүнүк. Тишин сындырып алышыңыз мүмкүн. Демек, дагы жолу кайталап коеюн. Кашык же бир нерсе оозуна салбаш керек. Салбаш керек, 100%. Капталдатып жаткызыш керек, ошол жетиштүү. Тил кайтпайт. Денеси тырышканда эле тил дагы булчуң. Ал дагы тырышып калат. Тырышып калган учурда ал эч качан артка кайтпайт. Денедеги булчуң сыяктуу элет, ал дагы тырышат, артка кетпейт. Капталдатып жаткызган жетиштүү болот. Ошол жетиштүү. Тишин сындырган учурлар болот. Көбүн тишин сындырып келишет, баягы оозуна каш салабыз деп. Бир жерин баягы оозун баягы канатып алышат. Өзүнүн колун тиштетип алат. Өзүнүн колун тиштетип алган учурлар болот. Бул мындай туура эмес нерсе. Эгерде бейтап биринчи жолу приступ болуп аткан болсо, эгер өмүрүндө биринчи жолу болуп жаткан болсо, анда тез жардам чакыруу керек, или жакынкы баягы бейтапканага алып баруу зарыл. Эгер бейтапка диагноз коюлуп, андан кийин баягы өзүнүн приступ кеткан болсо, бир приступ болсо, анда тез жардам чакырылбайт. Эгерде приступ кайра биринин артынан бири кайталанып, мурдакыдан өзгөчөлөнүп болсо, анда тез жардам чакырыш керек болот. Ал эми көчөдө жылган киши билбейт да. Ооба. Биринчи жолу же экинчи жолу. Ал учурда чакырып кое бериш керек болот. Эгерде маалымат жок болсо, анда чакыруу керек. Ушул оору жашына, жынысына, деги эле жылдын мезгилине байланыштуубу? Же улутуна деп койсок болот. Улутуна деп айта албаймын. Бул мындай туруктуу оору, баягы дүйнөлүк практикада, мисалы эпидемиологияны алып келгенде, 1–1,5 пайыз учурда кездешчү оору жалпы калктын ичинен. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген маалыматы боюнча эң көбүрөөк баягы экономикалык абалы төмөн өлкөлөрдө кездешет деп айтып кетет. Эмне үчүн экономика кандай таасири бар бул жерде дегенде, баягы эле медициналык камсыздоо боюнча, мисалы кош бойлуу аял мисалы өз убагында гинекологко барбайт. Анемия менен жүрүп калышы мүмкүн, кан басымы жогору жүрүп калышы мүмкүн эгер кайрылбаса. Жана башка инфекциялык оорулар болсо, булардын баары балага таасир этет. Бул келечектеги төрөлө турган баланын ден соолугуна, ошонун ичинде баш мээ өөрчүсүнө чоң залалат берет. Көп учурда кечигип барышат, же болбосо план боюнча барышпайт, анан төрөткө жакын баргандар бар. Акырында төрөлгөндө балада мындай баш мээде мындай өзгөрүүлөр болуп калат. Бул жалпы улуттун деңгээлде алып келгенде жанагы эпилепсия оорусуна таасир берет. Эпилепсия оорусуна алып келет. Ушул маселе баягы өтө маанилүү.
эске алыш керек. Экинчи эле эмне үчүн экономикалык абалы төмөн дегенде травматизация, травмалуу. Бизде криминалдык травма, спортивный травма дейликпи, автомобиль или производственный автомобильный травма көп болгондуктан жанакы баш мээ жабыркайт. Жалпы травманын ичинен мисалы баш мээ травмасы 20% түзөт. Ошонун ичинен баягы оор деңгээлдеги травмалар, ушиб головного мозга, гематомалар, булар эпилепсияга түрткү болот. Үчүнчүсү биздин Кыргызстан инсульт оорусу боюнча биринчи орунда турат. Алдыңкы эмелерге кирет. Инсульт оорусу көп болгондон инсульттун айынан келип чыккан эпилепсия да көп. Ошон үчүн бизде мына 3 чоң бир эме бар, баягы фактор. Бул нерселерге да өтө мындай маани бериш керек. Жыныс жагынан өзгөчөлүктөр жок. Аялдарда, эркектерде бирдей эле болот. Жашы албетте жаш балдарда көп кездешет. 70%, 60-70% бул жаш балдарда кездешет. 30% уже бул мындай чоңдордо кездешет. Эмне үчүн жаш балдарда? Эми баягы генетикалык факторлор, жанакы төрөттүү факторлору. Анан үчүнчүсү бул жаш баланын мээси өрчү элек, жетил элек ооруларга туруштук бере албайт. Ошон үчүн баягы тыгылмага алып келет. Түшүнүктүү. Максат мырза, сиз мына азыр айтып кеттиңиз, экономикасы начар өлкөлөрдө ушул оору көп болушу мүмкүн деп. Биздин Кыргызстанда кандай деп ойлойсуз? Экономикасы начарбы же кандай, ушуга байланыштырсак болобу ушуга? Мисалы, инсульт оорусу бизде биринчи орунда деп айттыңыз, э? Албетте байланышы бар. Бул экономикалык абал дегенде түздөн түз кантип таасир этсин дегенде мындай суроо пайда болушу мүмкүн да. Бул медициналык баягы эмеге канчалык доступный болуп жатат. Дарыгерлердин мындай дарыгер эмес, бейтаптардын канчалык ден соолугуна мындай аяр мамиле кылат. Мен барып көрүнүп турушум керек, мен барып давлениеми өлчөп турушум керек дейт. Бирок ошол эле учурда экономикага байланыштуу ушул жерден мындай. Да. Ал базарда иштейт мисалы. Базарда иштейт, эртенен кечке базарда иштеп, оокатын кылыш керек. Эмеге барганга убакыт болбой калат. Ошол учурда стресс көп мисалы. Тамак аш маселеси, кандай тамактанат, туура тамактанабы, майлуу тамак, мисалы бардык эле үй бүлө, бардык эле мисалы баягы керектүү эмени өзүнө мындай эме кыла албайт да. Максат мырза, сиз менен мен макул эмесмин да айткым келет. Биздин экономикабыз ушул оорунун келишине кажети жок деп айтсам орой болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм, эң биринчи бул медициналык сабатсыздык. Биздин подкасттын аты главное ден соолук же биринчи байлык ден соолук деп айтабыз, э? Бул Кыргыздын илгертен айтылып келаткан ураны, биринчи байлык ден соолук. Бирок биз ошону унутуп баратабыз. Эң биринчи ирет эмнени коюп атабыз? Жакшы кийиниш керек, жакшы көрүнүш керек, той кылыш керек. Той болсун жакшы, бирок эмнегедир ден соолукту унутуп баратабыз. Мен ойлойм, бул деле биздин күнөөбүз эмес, э? Бул Советтер Союзунда 70 жыл биз болдук, э? Ошол кезде медицина бекер болду. Бекер дегеним эми өкмөт ошого аябай көп финансирование берип атты да. Азыркы кезде андай мүмкүнчүлүк жок, анын кереги да жок экен. Канчалык бекер болгон сайын адам баалабайт экен анычы. Ошон үчүн ден соолук биринчи байлык деген сөз ошо эң болгон нерсени ошо ден соолукка сарпташ керек экен, э? Биздин өлкө Кудайга шүгүр жакшынакай эле ошо барып текшерилгенге мүмкүнчүлүк бар да. Инсультту өзүңүз билесиз, эң биринчи себептери эмне? Отуруп кыймылдабай, тамак көп жегенден болуп атат, э? Албетте стресс, андан башка эмелер да бар эмеспи? Эми бул жактан мындай азыр эме кылсак, сөз козгосок аябай эме көп, маселе көп. Бардык факторлор бар. Ар бир тараптан мындай бир себептер бар. Чоң маселе. Ооба. Мисалы ошол эле боюнда бар жаш кыздар сөзсүз гинекологко учетко туруш керек. Ошол мен ойлойм биринчи иретте ошо сабатсыздыктан келип атат депчи. Жанагы эле цитомегаловирус кандай ошол кичинекей баланын түйүлдүккө зыян келтирет. Максат мырза,
Сиздин социалдык баракчаңыздан көрдүм, сиз Турцияга, башка өлкөлөргө барып окуп келип, тажрыйба алып турат экенсиз. Деги эле врачтар дайыма окуп туруш керек, бул аябай жакшы. Анан сиз ошо башка өлкөлөргө барып, кандай тажрыйба алып келдиңиз, кандай пациенттерди көрдүңүз, кандай врачтарды көрдүңүз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз жакшы болот эле. Бир убакка келип мындай түшүндүм да, эгер биз сыртка чыкмайын, бир өнүгүү кыйын болот экенин сездим. Мындай өзгөчө мындай биздин чөйрөдө баягы эпилепсия боюнча окуп келиш керек экенин түшүнүп, мындай сыртка чыга баштадым акырындык менен. Жана башында айтып өтүп кеткен эле, биринчи Казакстандан барып окуп келдим эпилепсия боюнча. Андан кийин Кореяга бардык, мамлекеттик программа менен барып келдик. Андан кийин Москвада Атайын эпилептологический центр бар. Дүйнөгө белгилүү болгон профессордун колунда Атайын практика өтүп келдим, 1 айлык. Акыркы жолу ушул жылы Турцияга барып, ал жерде Турциянын эң алдыңкы клиникалары бар, университетская клиника. Ошол жерде конференцияга катыштым, ал жерде доклад кылдым эпилепсия боюнча. Жана ошол жерден 2 жумалык практика өттүм. Албетте медицинанын деңгээли жогору, Турция эң жогорку өлкөлөрдүн катарына кирет. Баары профессорлордун колунда, ал жерде кантип бейтаптарды көрүшөт, кандай дарылайт, кантип диагноз коюшат, бир барына катыштым, процесстерде отуруп бейтаптардын көрүүсүнө катыштым. Врачтардын мындай эмеси, деңгээли, мамилеси, деңгээли аябай жогору. Ошол эле учурда мындай биз баягы Кыргызстанда жашап, ушул жерде иштеп, алектенип жүрүп, ал жердеги болгон процессти көргөмдө мага бир башкача бир чөйрөгө келип калган сезим болду. Баягы түрк тилинде мындай түшүнүп жакшы эле эме кылам, ошон үчүн баягы эмне деп сүйлөшүп атат, кандай мамиле кылып атат, баарын байкап турдум. Ошол эле учурда бейтаптардын баягы врачка болгон мамилеси аябай жогору деңгээлде, сый менен ар бир 2 сөздүн биринде баягы рахматын айтып, ушундай ар бир сөзүнө мындай контугуп, баягы эч нерсеге алаксыбай, телефонун чукулабай, ушундай аябай эме экен да, сыйлоо менен мамиле кылат экен. Ошол эле учурда дарыгер дагы ошол урматына жараша аябай жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылып, мындай процесс аябай мындай мага жакты. Ушундай деңгээлде болуш керек, ушундай деңгээлде мындай жашашыбыз керек деп мындай ойлонуп калдым да. Биз ушуга жетишишибиз керек. Врачтар дагы, ошол эле учурда биздин элибиз дагы, бейтаптар дагы урмат мамиле болот дегенде биз-бизге жакшы урмат кылып, ден соолугубузга жакшы. Бул биздин ар бир адамдын ден соолугу, бирөөнүн аманаты эмес, ал ар бирибиздин өзүбүздүн аманатыбыз. Өзүбүздүн аманатыбызга өзүбүз жакшы бир мындай мамиле кылышыбыз керек. Баягы башка нерселерге инвестировать эткендей эле бизде 10% болсо дагы жашообузда өзүбүздүн оюбузду, материалдык мүмкүнчүлүгүбүздүн 10%-ын ден соолугубузга бөлүп жүрүшүбүз керек болот. Эгер аны кылбасак дагы мейли жок дегенде, биздин колубуздан келе турган бул эмне? Физикалык активдүүлүк, көнүгүүлөр жасап, мисалы чуркап туруп, баягы бассейн сыяктуу, ошондой материалдык эмес, профилактикаларды кылып турсак дагы бул чоң баягы жетишкендик, эртеңки күнү сиздин ден соолугуңузга чоң бир салымын кошот. Өз убагында дарыгерге көрүнүп туруп, ошол эле жана айтып өттүк, дагы бир жолу кайталап өтөм, кош бойлуу энелер өз убагында дарыгерге кайрылып, кан тапшырып, УЗИ өтүп турса эле, ал өзү үчүн керек. Ал бирөө үчүн эмес, өзүнүн баласы үчүн, келечекте генофонд үчүн чоң салым кошот. Ушундай бир ойлорго келип, мындай такалдым да, баягы элдер, сырттай элдердин дагы мамилеси аябай жогору, врачтардын дагы деңгээли жогору. Ошон үчүн баягы жашоо деңгээли, баягы эмне деп коет, жашоо ийгирээк болсо, эмес, өмүрүнүн узундугу дейли. Ооба, сапаттуу жана узун болот деп эсептейм. Сапаттуу жана узун.
Максат мырза, сиз аябай интеллигентно айтып кеттиңиз. Мен ошону жөнөкөйлүү айтып койбоймбу, кайра дагы бир жооп айтып алапчы. Доктор менен оорулуунун карым катнашы жөнүндө айттыңыз. Сиз ошону көрүп аябай кандай десем, суктанып, керек болсо ичиңиз күйүп келди да. Эмне үчүн биякта ушундай деп. Мен ойлойм, алар биздин тарыхта өткөн эмес да, 70 жыл бекер болгон эмес. Алар деле турса деле өтө кедейликте жакында эле дүркүрөп өнүгүп өстүбү. Биз деле буюрса ошондой болот деп ойлойм. Биздин пациенттер биздин подкастты көрүп, өзүнүн ден соолугу жөнүндө ойлонуп, кой мен эң биринчи байлык ден соолук экен деп, биз ушу подкасттын негизги максаты ушундай болуп атат да. Биринчи байлык ден соолук деп. Мен жакында бир менин ушул жөнүндө көп айтам, таанышым келип айтты, мен балам Европада иштеп келди, анан мага чекап дегенди подарить этти дейт. Ошол чекапты подарить этип, анан мен биринчи түшүнгөн жокмун дейт. Эмнеге мага ушундай подарить этти деп. Көрсө, балам баягы чет өлкөгө барып көзү ачылып келиптир. Ден соолук биринчи байлык. Апа, мага сиздин байлыгыңыз, менин байлыгым ден соолугуңуз деп айтты депчи. Сиз ошого кандай карайсыз, чекапка? Алдын алуу бүгүнкү учурда баягы ден соолукту баягы жылына бир жолу мындай эң жөнөкөй эле баягы кан тапшырып, УЗИден өтүү, жана 40тан ашкан жаштан жүрөктү текшерүү бул керектүү, баягы стандартка кирет. Эң жөнөкөй. Ушул эле эпилепсияга тууралап бересизби? Ошону кантип алдын алса болот, эпилепсия оорусун, талма оорусун чекап менен? Чекап дегенде ошол стандартка, мисалы, чекап стандартына башты текшерүү программасына киргизсе болот. Мисалы, адистер бейтап кайрылган учурда, мисалы, эгер тукумунда, мисалы, генетикалык оорулар болсо, ДЦП болсо, мисалы, аутизм, эпилепсия оорусу болсо, жана башка психикалык оорулар болсо, төрөт учурунда проблемалар болсо, сөзсүз түрдө жанакы баш текшерген диагностикалар бар. Ошолорду кошуп койсо жакшы болот. Жакшы. Анда ушул ооруну кантип далилдесе болот? Диагноз койсо же диагностика койсо, кандай методикалар бар? Эпилепсия оорусунун диагностикасы татаал. Эмне үчүн? Себеби эпилепсия болгон учурда деле диагностикасы мындай аппараттардан чыкпай калат. Көп бейтаптар айтат, биздин томография таза чыгып атат, электроэнцефалография таза чыгып атат, кан чыгып атат, бирок эпилепсия коюлуп атат деп айтат да, же болбосо талма кетип атат. Эмне экен? Эмне үчүн мындай болуп жатат? Биз себебин таппай жатабыз деп эме кылат. Айта кетчү нерсе, мисалы, ошол эле томографияны тартканда 70% учурда, 60% учурда томография таптаза чыгат. Себеби генетикалык себептер томографиядан көрүнбөйт. Демек, сиз томографияны сунуштабайсызбы? Томография сунуштайбыз. Бирок томографиядан таза чыкса, бул диагнозу жок дегенди билдирбейт. Бул бизге баягы кийин пайда болгон, бир себеп болуп пайда болгон белгилер жок дегенди билдирет. Жанакы шишик оорусу, киста же болбосо гематома, инсульт жок экенин бизге тактап берет. Башында айтып өткөндөй эле, эгер таза чыкса, бул же болбосо генетикалык себеп болот, же болбосо бул баягы туаса энесинин ичинде өрчүп аткан учурдагы нерв клеткаларынын жакшы өрчүбөй калышынан белгилери болушу мүмкүн. Экинчиден, эпилепсия оорусунда электроэнцефалография методун колдонот, ыкмасын. Бул баштагы баягы эпилепсия импульстарын бизге көргөзүп берет. Электроэнцефалография тарткан учурда дагы 30-40% учурда биз жанакы эпилепсиянын белгилерин таппай калышыбыз мүмкүн. Себеби импульс баягы менин мындай бетине толук жетпей калышы мүмкүн. Эгер менин ичинде баягы терең жайгашкан болсо, анда менин баягы үстүңкү катмарынан чыкпай калат. Ошол себептен эгидан дагы таза чыгып калат. Сөзсүз түрдө эги тартканда узак мүнөт тартыш керек. Кыска тартылган электроэнцефалография толук көп маалымат бербейт. 3 сааттан жогору
тартса жакшы болот. Уйкусу уктап жаткан учурда маалымат дагы көбүрөөк чыгат. 10 эсе көбүрөөк чыгат. Ошон үчүн биз уктап жаткан абалындагы тартышыбыз керек. Үчүнчү бул диагностикада, бул генетикалык изилдөө, бул аябай жаңы өрчүп келаткан направление. Бизде Кыргызстанда азырынча мындай диагностика жок. Диагностика кылган клиникалар бар, бирок алар баягы Москвага, башка өлкөлөргө жөнөтөт. Канданбы? Кандан алышат. Кандан алышат, лаборатордук изилдөө. Лабораториялык изилдөө бир аз баасы жогору болгонуна байланыштуу жана бир аз баягы бизде мүмкүнчүлүк жок болгонуна байланыштуу азырынча мен ойлойм убактылуу бул баягы аткара албайбыз. Ал дагы бизге көп маалыматтарды берет, орун так жообун берет. Бул кайсыл түрү, кандай эпилепсия, кантип дарылаш керек деген маалыматты берет. Бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөлөрдө генетикалык изилдөөнүн негизинде так диагнозду коюп, так ошол дарыны берип жатышат. Ушундай 3 чоң диагностика бар. Эгерде томографиядан дагы электроэнцефалографиядан таза чыкса, эпилепсия жок деп айтканга болбойт. Ал учурда биз клиникасына карайбыз. Эгер клиникалык белгилери, эпилепсиянын белгилери болсо, анда биз толук түрдө эпилепсия оорусун кое алабыз жана аны дарылай алабыз. Ошондой. Демек, пациент өзү келип меники ушундай талма болду десе, анда диагноз алып туура эмес экен. Аны көп далилдеп бир гана специалист кое алат. Албетте, албетте. Окшош, нервтен болгон приступтар бар, мисалы, катуу нерв четип койсо деле кулап, тырышып жатып калат. Кан басымы түшүп кетсе деле кулап калышы мүмкүн. Сырткы көрүнүшү окшош болушу мүмкүн, бирок бул эпилепсия эмес. Алар башка, себептери башка жана дарылоолору башка. Дарылоо деп калдыңыз. Кандай дарылоо методикалар бар? Хирургиялык, мындай дармен, таблетка менен, ошолор жөнүндө айтып кетесизби кыскача? Дарылоо ыкмалары бул сиз айткандай хирургиялык метод бар. Акырындык менен алда өнүгүп келе жатат. Эгер кандайдыр бир баш мээде себептер табылса, бүгүнкү күндө операция жасалат. Бизде да акырындык менен жасай башташты. Казакстанда, Россияда, Турцияда мындай бул жакшы бир тажрыйба топтошту. Хирургиялык метод жасалат. Андан сырткары көп учурда эле 80% учурда, 90% учурда бул таблетка түрүндө гана дарыланат. Курс лечения, больницага жатып, баягы капельница алып, анан лечение алыш керек деген бул туура эмес. Анын эч кандай эпилепсияга тиешеси жок. Ал баягы плановый эле бир сыйра мындай дарыланып алуу болуп эсептелинет. Эпилепсияда такай дары ичиш керек болот, узак мөөнөт. Эң азында 3 жыл. 3 жылдан кем эмес убакыт ичилиш керек. Күнүгө ичилиш керек. Өзүнүн дозасы берилет, адистер айтып берет. Приступ болсо да, болбосо дагы, Жок, бул жерде дагы экинчи маселе. Мен азыр жалпы принципти айтып келатам, что узак мөөнөт дарыланат жана такай ичилиш керек. Эффективность жагынан, эгер дары жардам бербесе, аны ичиш кажети жок. Эгер сиз ичип жатасыз, а бирок приступ кайра уланып жатат, ал учурда адиске кайрылып дарыны өзгөртүү керек. Жөн эле приступ болбосо ичип жүргөн бул туура эмес. Өтө маанилүү, себеби бизде ушинтип ичип жүргөндөр көп. Баягы топтолгон бир эффект болот деген ойдо ичишет да, а бирок андай болбойт. Эффект берсе, башынан эле билинет. Эгер бербесе, анда башынан эле эффект бербейт. Ошондой эле маселе бизде көп проблема болот. Мисалы, 1 жыл ичип коюп эле, 2 жыл ичип коюп эле дарыны токтотуп коюшат. Приступ токтоп калды, токтото берели, балким жакшы болду деп. Ал туура эмес. 3 жыл ичиш керек, 3 жыл, 4 жыл ичиш керек. Эгер приступ жок болсо, ошол жылдын ичинде приступ токтосо, дарыларын такай ичсе, адиске кайрылат, отмена кыла турган болсо, дарыны токтотсо, акырындык менен 6 айдын ичинде алып салат. Ошол эле учурда баягы электроэнцефалография тартып, көзөмөлдөп, баягы импульстар пайда болгон жокпу кайрадан. Эгер жок болсо, акырындык менен отмена кылат. Эгер импульстар пайда болсо, анда токтотконго болбойт. Мисалы, мен сизге келе албайм. Мен Алайда жашайм дейм. Кандайча мен ошо поликлиникада, больницада
врачтар мага жардам бере алабы? Ушундай талма оорусу. Мен билем, мен мисалы туугандарымда ушундай болсочу. Бүгүнкү күндө бул оору боюнча неврологдор алектенет албетте. Биз баягы узкий специалист болуп, баягы диагностикасы боюнча дарылоо ыкмаларын тандап беребиз. А негизги принциптерине, дарылоо принциптерине баягы неврологдор билишет. Алар баягы көзөмөлдөйт. Эгер ооруп же көзөмөлдөнүп болом десеңиз, анда ошо жергиликтүү неврологдорго кайрылып, ошолордун көзөмөлүндө болуш керек болот. Бизде дагы мындай келечекке мындай өзүмдүн мындай ойлорум бар, идеяларым бар. Азыркы учурда мен дагы эле тажрыйба топтоо, мен деле дагы эле жеткиликтүү бир тажрыйбам жок деп эсептеймин. Канча топтосом дагы баягы толук кандуу бир эме топтогум келет. Болбосом 10 жылдан ашты. 10 жылдан ашык ушул чөйрөдө жүрөм, бирок дагы деле бир аз убакыт керек деп эсептейм. Эмне максатта? Бирөөгө үйрөтүш максатында. Эгер мен бирөөгө адистерге бул оору боюнча үйрөтөм десем, анда мен ар бир суроосуна жообум даяр болуш керек деп эсептейм. Эгер ошол деңгээлге жеткен учурда мен ойлойм, адистерди дагы даярдаганга, мамлекеттик деңгээлде дагы баягы программа менен мындай неврологдорду окутуп, көзөмөлдү кантип кылыш керек, ушуларды үйрөтөм деген ойлорум бар жакынкы аралыкта. Бирок азыр бир аз эрте деп эсептейм өзүм. Анан эмне үчүн? Себеби бир ооруса, бир айлык оору да, мисалы грипп болду деле, пневмония болду деле, дарыланат, бир айдан кийин ал оору жок. А эпилепсия бул узак ооругандыгы үчүн бул ооруну ар бирине сопровождение керек. Туура сопровождение керек. Бүгүнкү учурда көйгөйлүү маселе. Мага мисалы бирөө айтайлы Оштон келет, Баткенден келет. Мен диагнозду коёмун, алар кетишет, а бирок баргандан кийин толтура проблема чыгат. Дарыны ичкенде кандайдыр бир жагымсыз белгилер болот, приступ кайра болушу мүмкүн, же болбосо кандан өзгөрүү болушу мүмкүн. Анын ар бирине жооп берүү, ар бирине көзөмөлдөө аябай оор маселе. Кайсы пациент кайсы жакта, кийин баарына көзөмөлдөш кыйын. Анын үчүн баягы адистер керек экен. Бизде ар бир региондордо жакшы адистер керек экен, чтобы биздин оюбуз, биздин тактикабыз, көз карашыбыз бирдей болсо, баягы бейтаптарга баягы жакшы болот экен. 3 жыл, 4 жыл көзөмөлдө жүрөт да. Жакшы болуп кетишине бир өбөлгө түзөт. Эң жакшы. Жакшы өзүңүздүн атыңызга ылайык максатыңыз бар экен. Ушунда атайын бир мектеп же школа деп айтылат. Ошо атайын невропатологдорго ушундой эпилепсия боюнча өзүнчө бир мектеп ачсаңыз, оюңуз ишке ашсын. Буюрса. Дагы бир суроо калды. Кандай тамактаныш керек бул оорулуулар? Өзгөчө диета болуш керекпи? Спорт менен заниматься эткенге болобу? Ушул эки суроо. Ата-энелердин, бейтаптардын көп берген суроосу бул тамактанууга кандай эмне тамак жеш, басым жасап деп. Эпилепсияны козгой турган тамак аштар, суусундуктар дейли жалпысынан бул биринчи орунда алкоголь, мисалы алкоголь ичимдиктерин ичүүгө болбойт. Биринчиден түздөн түз бул эпилепсия оорусуна тез таасирин тийгизет. Экинчиден сиз ичип жаткан дары менен карама каршылык келет, ички органдарга зыяндыгын берет. Ошон үчүн алкоголь ичимдиктери деги эле бул наркотикалык заттар, алкоголдор болбойт. Экинчи орунда турган бул баягы стимулирующий, козгоочу эмелер, ичимдиктер, дагы бул кофе мисалы болбойт. Энергетиктер болбойт ичкенге. Деги эле зыян тамактар ал баардык ооруларда. Ооба. Колдонганга болбойт. Тамак аштардан ушул, анан калган учурда өтө бир олуттуу бир тос эмелер жок. Мисалы кетотерапия деген бар эмеспи? Ал бул ооруда колдонулбайбы? Мен жана ушул боюнча айтпай кеттим. Кетогенная диета деп коет. 80% баягы майлуу тамакка өткөзүп, атайын диета менен дарылаган ыкмалар бар. Ал дагы бизде жок. Ал чет өлкөлөрдө бар. Атайын диетологдор бар. Эпилепсия оорусунда мында диета менен ошол эмеге өткөзөт. Диетага кетогенная диета өткөзөт. Эпилепсиянын оор түрүндө ушул методду колдонууга аргасыз болобуз. Кандайдыр бир деңгээлде жардам берет. Аны колдонсо болот. Бул баягы лечениянын бир ыкмасы. Калган учурда тамак аштардан өзгөчө бир эме жок. Кээ бир учурда баягы газированный болбойт, анан
майлуу тамак болбойт, жок. Жалпысынан андай өзгөчө бир шоколад болбойт, жок. Өтө улуттуу таасир тийгизбейт. А бирок туура тамактануу керек. Эпилепсиянын бир түрү бар, эпилепсия иди деп коет, орусча айтканда. Тамак аш эпилепсиясы деп коет. Мисалы кээ бир тамак аштын түрүнө эпилепсия берет. Кайсы мисалы? Ар кимде ар түрдүү. Мисалы бир бейтап келди, мисалы майонез жесем эпилепсия кармайт дейт. Алар сразу айтат бизге. Мен байкадым дейт. Мисалы эпилепсия майонез жегенде эпилепсиям козгойт дейт. Же болбосо даже эпилепсияны, майонезди элестетсем, даамыны, бүт баарын элестеткенде уже эпилепсиям козгой баштайт дейт. Кызык, ооба. Канча адам болсо ошончо өзгөчөлүк. Жанакы эпилепсиянын импульстары ошол даам сезүү, аппетит центрине жакын болгонуна байланыштуу баягы аппетит козгойт да. Козгогондо эпилепсия башталып кетет. Ошондойдур бир эпилепсия иди деп коет. Ошол учурда да албетте биз баягы тамак аштарды токтотобуз. Муну ошол кайсыл эмеде козгогон болсо ошолорду колдонбо дейбиз. Ооба. Калган учурда эч кандай эме жок. Андан сырткары эпилепсияда терс таасирин тийгизе турган факторлор бул уйку. Уйку жакшы болуш керек. Биринчи орунда 7-8 сааттан ашык уйку болуш керек. Адам уктабай калса приступ кармайт. Экинчи стресс. Физикалык активдүүлүк, аябай катуу активдүүлүк болбойт. Сиз айтып аткан жана спорт маселеси боюнча спорт болот, бирок жанакындай штанга көтөрүү, оор эмес, физкультура. Физкультура, жеңил физкультура кылса болот. Андан сырткары оор баягы физикалык активдүүлүк болбойт деп эсептеймин. Терс таасирин тийгизет экен. Терс таасирин тийгизет, ооба. Эң жакшы. Максат мырза, дагы кайсы суроолорду сизге пациенттер көп берет? Эң көп ар бир келгенде бериле турган суроо бул балам же болбосо кызым телефонду көп кармайт дейт. Бул мындай келгенде эле ошону айтат. Телефонду көп кармайт. Компьютер. Ошондой, негизинен телефонду айтышат. Жатканда телефон кармайт дейт. Эртең тура калып телефон кармайт дейт. Албетте телефон мен баягы фотосенситивный эпилепсия деп коет. Баягы вспышкаларга, жарыктарга эпилепсия бериши мүмкүн. Бирок телефондон андай эме жок. Негизи жалпысын айтканда андай нерсе жок. Бирок жанакы жарыктар бериши мүмкүн. Ошондой түрү бар. Кээ бир түрү бар ошондой. Мисалы айта кетсек, Японияда бир жылы бир мультфильм чыгарышат жаш балдарга. Аниме, алардын өздөрүнүн бир анимелери бар, чыгарышат баягы мультфильмдер бар. Ал жерде цветовой контраст аябай көп да, анан резкий кыймылдар болот, контраст аябай высокий. Бир момент баягы бейтапканларга аябай көп балдар түшөт эпилепсия менен. Бир учурда. Анан изилдөө жүргүзөт. Эмне үчүн мындай болду депчи. Изилдөө жүргүзгөндө жаңы мультфильм чыккан болот. Ошол мультфильмдеги вот этот фотоспышкалар ошо балдардын эпилепсиясын козгоосуна себеп болгон. Ошондой учурлар таасир этет. А бирок телефон маселе эмнени көрүп атканда, мындай көп фотоспышкалар болбосо, световой контраст жанакы эмелер таасир этпесе, эч кандай эме болбойт. Проблема жок. Баягы просто көп отурушат да, ошол жакшы эмес. Көп отурган жакшы эмес, нагрузка берет мээге. Уктабайт, мисалы 2ге чейин телефонго алаксайт. Бул жакшы эмес. Телефонду дагы мындай убагы менен, сааты менен көргөн жакшы болот. Жана программист, же болбосо компьютерде иштегендерге эч кандай эме жок экен да? Жок, эч кандай. Бул дагы мен айткандай, эпилепсиянын эгер өзгөчө түрү болсо, баягы фотоспышкалар, ошолор этияттаса жакшы болот. Рахмат. Максат мырза, мен анда биз азыркы подкастыбыздын бир эрежеси бар. Кимде ким ушул подкастты көрүп, суроолор болсо, комментарий деп коебуз, лайк деп коебуз, подписка дейбиз. Ушу активдүү катышкан биздин көрүүчүлөргө сизден бир белек. Бекер телефондонбу же өзүңүзгө келиппи консультация берем деп сиз макулдугуңуз бергенсиз, бир кишигечи. Ошон үчүн урматтуу биздин подкасттын көрүүчүлөр, Максат мырзага суроолоруңуз менен кайрылыңыздар. Бул өтө эле
татаал, өтө эле маанилүү тема эпилепсия. Албетте. Анан дагы бир жолу биз айтып кетели, биздин ушул подкасттын активдүү катышуучуларына мондай главное денсаулык деген бири орусча, бири эме кылып, бизде айтылып келет эмеспи? Главное денсаулык, биринчи байып денсаулык деп негедир унутуп коебуз. Ошону биздин маркетологдор ушундай алып чыгышыптыр. Бул шопер. Андан тышкары бизде мындай рюкзак бар экен. Авиценна клиникасы дейт. Ушул рюкзакты белекке берилет экен. Ошон үчүн бул биздин Максат мырза негизги максатыбыз эле. Биз эч кимден эч нерсе сураган жок, тескерисинче берип атабыз, маалымат беребиз, көргүлө, ушу менен бөлүшкүлө, туугандарыңарга бөлүшкүлө. А мүмкүн сиз ошол тууганыңызга жардам берип каласыз деген максатта, ушул дагы ушу менен бүтсөк болот. Ооба, акырында мындай кыскача айта кетсем, баягы бизде эпилепсия оорусу дарыланбайт, жакшы болбойт деген баягы эскиден калыптанган түшүнүк бар. Үмүтсүздүккө түшүп калышат, ушундай ооруйт экен деп. Бирок бүгүнкү күндө эпилепсия оорусун дарыласа болот, үмүт үзбөш керек, колдон келген аракетти кылыш керек. Бирок тилекке каршы 100% дарылай алабыз деп айта албаймын. Ошол нерсени да туура түшүнүш керек. Баягы кээ бирлери баягы айтсак эме кылып калат, баягы жакшы кылат деп 100% деп. Пациент келип сурайт да, гарантия бересизби деп. Бирок биз баягы себепкерибиз, биз колдон келген тажрыйбабызга жараша, билимибизге жараша, баягы медицинанын бүгүнкү күн жетишкениге жараша баягы дарылоо ыкмаларын колдонобуз. Бирок 100% деп айта албаймын. Бүгүнкү күндө медицинанын жетишкендиги эпилепсия боюнча 60-70% учурда мындай токтотсо болот деген маалымат беришет. Биз да колдон келишинче жардам берип атабыз. Бирок тилекке каршы жакшы болбой калган учурларда болот. 30% учурда дары-дармектер жардам бербей калат. Ал учурларда бар. Мындай ар бир бейтап келгенде, кайра келгенде, же ата-энеси келгенде биз мындай бетине карайбыз да, анан эмоциясына карайбыз. Мындай кандай жаңылыктар менен келди. Жакшы жаңылыктар менен келсе сүйүнөбүз биз дагы. Анан мындай эме болуп келсе, мындай жаман болобуз, мындай жардам бере албай калдым окшойт. Дагы эмне кылсам экен, кантип дарыласам экен, кандай ыкманы кылсак экен деп. Ушундай болот. Колдон келген жардам беребиз, үмүтсүздүккө түшпөш керек негизи. Жакшы. Мен анда сизге да бир кошумча айтып коеюн. Сиз башында айтып кеттиңиз, ушул талма оорусу 60-70% тукум куушу мүмкүн депчи. Анда мен бир жакында бир эмеден уктум да, дубалда илинип турган мылтык өзүнөн өзү атылбайт дейт. Аны атыш керек дейт. Ага себеп болуш керек дейт. Ошол эле сиз мына айтып кеттиңиз, арак ичпеш керек, физкультура жасаш керек, эрте текшерилиш керек. Эң негизгиси врачка келиш керек деп, туура. Ушуларды жасаса, анда жалаң эле эпилепсия оорусу эмес, жалаң эле неврология оорусу эмес, жалпы бардык ооруларда жеңил болуп алдын алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ооба. Туура айтасыз, баягы мылтык өзү атылбайт деп себеп болот. Генетикалык себеп болот, бирок ага кошумча бир факторлор болгон учурда бул оору мындай козголот да. Мисалы, жаш келин, мен тукумда ушундай оору бар эле, мен төрөбөйм деп болбойт да. Ооба. Бериши да мүмкүн. Бербеши да мүмкүн. Анан камсанабаш керек. Бизде ошол да проблема бар, баягы балам өтөбү депчи. Андай статистика жок, аябай аз деңгээлде. 5%га чейинки учурда берет, мындай 100 баладан 5-inde болушу мүмкүн, а 95-inde болбойт. Ооруса деле ата-энеси. Сиз айтып өткөндөй эле бир себеп болуп калышы мүмкүн. Анан ошол эле учурда сиздики генетикалык себеп деп айтсак, кээ бирлер мисалы менде жок деп айтышат да, туугандарымда жок дейт. Бирок ген деген бул миллион жылдык генди сактайт бизде. Канча адамзаты жашап келатса, ошонун баарында миллиондогон гендер сакталат. Жети атабыздын бирөөндө болсо деле бул ген ойгонушу мүмкүн. Ошон үчүн баягы жакын туугандары жок болсо эле генетикалык эмес деген туура эмес. Ушундай. Чоң рахмат, Максат мырза, сиз бүгүн келип ушундай сонун
маалымат айтып бердиңиз. Чоң рахмат сизге. Сизге да рахмат чакырганыңызга. Ушундай элдерге мүмкүнчүлүк берип, ушундай адистерди чакырып, кыргыз тилинде баягы биздин карапайым элге, калың элге түшүнүктүү тилде жетсин деп баягы уюштуруп, бүт энергияңызды жумшап ушунага студия ачып, чоң рахмат. Баары эле муну кыла бербейт. Ар ким өзүнүн оокаты менен баягы тиричилик менен эле дегендей акча табам деп эле. Аябай мактап жибердиңиз, чоң рахмат. Жок, туура эле да. Чоң рахмат. Анда Максат мырза, сизди кийинки подкастка да чакырабыз. Келип айтып бериңиз. Кийинки темабыз сизден өтө эле сураныч, сиз өзүңүз да айттыңыз эле биринчи баш оору боюнча. Бул аябай кызыктуу тема. Ошо боюнча сөз бересиз, айтып бергенге. Буюрса, баш оору бизде эң көп кездешкен. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат.